Агай, Кудай адамдын ичинде дейт. Шайтан дагы адамга жайгашып алат дейт. Ошондо Кудай каякта, шайтан каякта? Алар эмне? Жараткан адам атынан жаратканда шайтан жок жараткан. Аны адамдар адам атабы андан кийин адамзат өзү таап бүгүнкү күнгө чейин улуттарга бөлүнүп, диндерге, саясат, мамлекеттерге, расаларга бөлүнүп, чачылып жатып калдык. Эми ар ким өзүнчө Кудай издеп атат. Ар мамлекет өзүнчө акылмандык, конституцияларды издеп таап атат, идеология болуп атат. Ар раса кыскасы ар ким өзүнчө издеп, ан сайын ажырап, ан сайын чачырап кетип атат. А бирок сен туура суроо берип атасың. Ошол Кудай ошондо убакта, ошо шайтан ар бирибиздин ичибизде. Чиздеби? Ар бирибиздин ичибизде. Мисалы үчүн бирөөгө жин денесиң. Каяктан чыгып атат ал? Ачуубуз келет. Бирөөнү көрө албайсың. Кой десе болбой уурулук кыласың. Көрдүңбү? Бирөөнүкүн тартып алып жөөкүрлүк кыласың. Бирөөнүн эмгек акысын тартып алып, ошону менчиктештиргин, алып тартып алгың келет. Жинин келет. Жана башка. Же бир кызматка жетип алып, кызматты пайдаланып, элдин байлыгы менен байыгандар көп. А бүгүнкү күндө пайгамбарларга келген Кудайдын урук сөздөрүн пайдаланып туруп, анан кийин элдин шорун курутуп, элдин чөнтөгүн керек болсо адамдардын мээсин жанагындай мобилизация кылып, багындырып, кул кылып алган көрүп эле атпайбыз. Мына ушунун бар жогу ошол адамдын өзүнүн ичинде жаткан ошол шайтан болуп эсептелет. Ошон үчүн адам эмне болот? Ошол дили бузулганда ошондой өзүнчө бир жин денет дагы өңү башы башкача болуп кылган иш аракеттери бүтүндөй бүт денеси ошол терс энергияга, жамандыкка кызмат кылып баштайт. Көрдүңбү? Мына ошону шайтан деп коет. А негизи шайтан деген сөздүн этимологиясы, түпкү маанысын айтып чачып берейин. Жараткан адам атабын жаратканда айтты, жемиш убакыт мынаны жебегин деди. Калганын жей берсең. А ошону шайтанга, шылаган шайтан болгон экен. Анан кийин ошол жылан деген наам берип атат. Адам атабына шайтанга айлангандан кийин. Анан барып ал абагып, жана алманы жегенден кийин Кудайдын нуру, Кудайдын шайы, Кудайдын өзүндөй болуп турган адам атабы танга, телого, плотко айланып атат. Ошону шай дейт, тан дейт, шайтан дейт. Бүгүнкү күндө бардык диндердин ыйман эмес, эман жөнүндөгү окуусу, ишеним жөнүндөгү окуусу ошол адамдын денесин канааттандырган, денесине азык болгон напсини тыя албай келет. Тандын кызыкчылыгын, тандын напсисин ошону тыя албай келет. Анткени шайдан ал тан болуп, шайтан болуп калды. Көрдүңбү? Ал эми биздин ичибизде Кудай деген, Кудай десе баягы Кудай десе бир миф катары. Асманда отурат. Асмандан, буту жерде сыяктуу, бир же ушундай деп миф деп түшүнөбүз. Сөздүн ичинде жатат, ошол сөз Кудай жатат. Эки сөздөн кут. Бул код. Жерде, ааламдын бардык жеринде сен ал сөздүн касиетин айтсаң, ошондой жарык болсоң, ошондой нурга жете алсаң,
sen ошондо ошол котсуң, кутсуң, кайсы убакта ай болгонуңда, ошон үчүн мечиттердин башында ай турат. Орусча христиан дининде Дух Святой деп коет. Көрдүңбү? Ошол ай, кыргызча сенин дан дүйнөңдү өлөр күндөрүн өлбөстүккө жарык кылып турган түбөлүк дилдеги жарык, нур. Ошон үчүн Манасатада нур ааламдан аталап, нур эл болуп аталып турабыз биз. Кыргыздар нур эл деген ошол. Нур ааламдан аталап, нур эл болуп турабыз. Анткени нур ааламдан аталап, нур эл болгондо башка эл болгон эмес. Башка элдердин Оğuz Erek çağırmalarında, Ceddi'nin iyi kitaplarında da bunday terenglikte aytılgan sözleri yok. Oşon üçün bizdin her bir adam şimdi Kudaydı kantip görüp tanıysın. Görüp tanıysın. Mani veriyoruz. Uşunda çıkıraganda, uşunda rahatka varganda, uşunda can düğülen bir şairlik alganda, bir şöyle gülüp çırgap kalasın, ırtap kalasın, betine nur çıkıp kalar. Mına oşo senin içinde жатқан Kuday'ın kuvanışı, söyüsü, Kuday oşo.